$14.000 айлыгын таштап Кыргызстанды гүлдөтөм деп кайткан 6 жигит. Бүгүнкү берүүбүздөгү каармандардын ар бири дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө окуп ийгиликке жете алгандар. Ошого карабай алар мекен үчүн артка кайтып келишкен. Эл арасында акылдуулар чет өлкөгө кетип калышкан деген пикирлер айтылып эле жүрөт. Чындап эле сыртта бир нече тилде эркин сүйлөп, дүйнөдө таанымал ишканаларда иштеп жүргөн кыргызстандыктар жок эмес. Бирок канчалык тоскоолдуктарды баштан кечирип, эми жемишин көрчү учурга жеткенде Кыргызстанга кызмат кылам деп кайтып келгендер бар. Аз бирок бар. Сиз үчүн оңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргызтайм каналы менен бирге болуңуздар. Оюнда ардайым, Кыргызстан атыңды даңдайым. Мирлан Акжигитов Улуу Британиядан Кыргызстанга кайтканына 13 жыл болду. Ал Бредфорд шаарына 1 жылдык курста окууга 19 жашында барып, андан ары иштеп кеткен. Студент болуп жүрүп эле KFC тамактануу жайына тазалоочу болуп орношкон. Англис тилин билгендиги жана эмгекчилдигинин аркасы менен көп өтпөй эле ошол жерден шеф-менеджерлигине көтөрүлгөн. Кийин Бредфордтон жарым сааттык жерде жайгашкан Лидс деген шаардагы дүкөнгө сатуучу болуп кирип, Кыргызстан үчүн жомоктогудай айлык, тагыраагы айына $13-14 таба баштаган. Бирок мунун баарын таштап 2006 жылы мекенине кайткан. Азыр Акжигитов өнөктөштөрү менен биргеликте рынокто бири-бирине атааңдаш 3 курулуш компаниясына ээлик кылат. Мындан тышкары айтылуу брендтердин бирин Бишкекке франшиза жолу менен алып келген. Кыскасы бир топ кишини иш менен камсыз кылган. Дамир Осмонов чет өлкөдөн тажрыйба алып, мекениме кызмат кылам деп өзүнө берген убадасына турган адистердин бири кардиолог Дамир Осмонов. Ал Туркия мамлекетинде дарыгер дипломуна ээ болуп, кийин Стамбул жана Алматы шаарларында эмгектенген. Өзүнүн айтымында, Кыргызстанга кайтып келүү оңой болгон жок. Анткени ал өткөн даярдыкка, толук кандуу иштеп кетүүсүнө мамлекеттик ооруканалардын шарты такыр туура келчү эмес. Бирок Осмоновго жеке клиника ачып жаткан ишкер чогуу иштешүүнү сунуш кылып, керектүү жабдуулардын бардыгын сатып берген. Азыр ал жеке клиниканын башкы дарыгери. Руслан Шаршибаев Туркияда билим алып, мыкты ооруканаларда иштеп жүрүп, туулган жерине кайткан дагы бир дарыгер Руслан Шаршибаев. Ал дагы жөн келбей, инсульт, залалдуу шишик сыяктуу кооптуу ооруларды рентгенохирургия жолу менен дарылоону үйрөнүп келген. Жөнөкөй тил менен айтканда, денеге бычак тийгизбей, Кыргызстан үчүн жаңы болуп эсептелген ыкма менен операцияларды жасайт. Өзүнүн айтымында, бул нерсе кыргызстандыктар үчүн сапаттуу гана дарыланып тим болбой, $1000 үнөмдөп калууга жардам берет. Анткени биздин мекендештер ушул сыяктуу операцияларды жасатуу үчүн ошол эле Туркия, Индия сыяктуу өлкөлөргө барып жүрүшөт. Русландын Бишкекте иштеп жатканына жыл айлана элек. Бакыт Токтогазыев Бишкектен алган медициналык билимин Москвадагы Пирогов атындагы университетте, андан соң Логинов атындагы клиникалык илимий практикалык борбордо тереңдеткен. Кесиби хирург-онколог. Окуусун аяктаган соң 2 жыл Москва шаарындагы номер 31 ооруканада иштеген. Кыргызстанда иштеп жатканына 1 жыл болду. Азыр ал Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын илимий практикалык борборунда директордун орун басары. Алмаз Арапов аттуу мекендешибиз чет өлкөдөн Кыргызстанга билим берүү тармагын жакшыртуу үчүн кайтып келген. Жеке академиясы бар. Анда окуйм деген балдарды дүйнөлүк стандартка даярдашат. Башкача айтканда, балдардын чет өлкөдө сапаттуу билим алып, эл аралык тажрыйба топтоосуна жардам берет. Өзү Туркиядан тарта АКШ, Германия, Япония сыяктуу өнүккөн өлкөлөргө окуп, ири ишканаларында иштеген. Туркияда окуп жүргөндө Япониядагы ири фонддордун бири менен иштешип, стипендия алчу. Кийин Японияда оң рөлдүү унааларды экспортто бишкерлик кылган. Андан соң АКШнын юридикалык департаментинин виза бөлүмүндө, Германиядагы Microsoft компаниясынан кийинки эле орунда турган IT компанияда эмгектенген. Алтынбек Исмаилов былтыр өкмөттүн алдындагы жогорку технологиялар паркынын директору болуп дайындалган. Ага чейин АКШдагы Колумбия университетинде экономика жана саясий өнүгүү адистиги боюнча билимин тереңдетип, бир канча ири долбоорлорго катышып келген. Мисалы, Евразия реконструкция жана өнүктүрүү банкы үчүн жасалган чакан ишканаларды өнүктүрүү долбооруна кол кабыш кылган. Кийин эл аралык экономиканы өнүктүрүү кеңешинде тажрыйба алган.
Учурдагы негизги максаттарынын бири артыкчылыктуу, бирок Кыргызстандын экономикасына жарытарлык салым кошо элек IT тармагын биздин өлкө үчүн кирешелүү тармактардын катарына кошуу. Баса, макаладагы ар бир каармандын чет жерде кантип билим алып, ийгиликке жетүү үчүн башынан кандай тоскоолдуктарды өткөргөнүн айтып берүүбүздү кааласаңыз, комментарийге ой пикириңизди калтыра кетиңиз. Мына шуну менен бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыз.